Адам багынып бергичекти, өз тагдырынан күчтүүрөөк деп айтылгандай, ар бир адам жаңы багыт алууга, жаңы ачылыштарды жасоого өзү себепкер. Жогорудагы пикирди эске алып, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жаңы тармакты тааныштыруу, ал тармакка кызыктыруу максатында Элим Барсыңбы кайрымдуулук фонду жана Media Star Production студиясы «Сен өз өмүрүңдүн режиссерусуң» аттуу долбоорду ишке ашырышты. Долбоордун алкагында 20дан ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар Media Star Production студиясына саякат жасап, өз тармагын мыкты билген адистерден бул тармактын сырлары жөнүндө маалымат алышты. Иш-чара катышуучулардын таанышуусу менен башталып, белгилүү режиссер Media Star Production студиясынын негиздөөчүсү Сүйүн Откеевдин чакан презентациясы менен башталды. Ойлоңгула. Ойлонуп бир нерсени кыялданып, ошол нерсени ишке ашырам десеңер, анда ошол силер режиссерсуңар. Студиянын жетекчиси кино тартуунун сырларын, өз тажрыйбасын айтып берип жатты. Коноктор кызыгуу менен угуп, Откеев тарткан кинолорду көрүп жүрүшкөнүн айтышты. Жаштарды бул тармакта да өзүңөрдү сынай аласыңар. Кино индустрияда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деле режиссер, монтажер, сценарист катары иштей алаарын айтып, жаштардын бул тармакка болгон кызыгуусун жаратты. Андан соң бир нече тасмалардын сценарийин жазган, жакында эле Кокуй кошуна тасмасынын режиссеру катары өзүн сынап көргөн Элдар Турдумамбетов кинонун өзөгүн сценарий түзөөрүн, сценарий жазуу үчүн китептерди көбүрөөк окуш керектигин, сценарист болуу үчүн атайын бул тармакта билим алуунун зарылчылыгы жоктугун айтып берди. Мен кино көрчүмүн, башка эч нерсе болчу эмес. Бош болчумун ал кезде. Жумушум да ошондой болчу, телевидениеде кино көрүп жүрчүмүн. Күнүнө бир 5-6 кино минимум көрчүмүн. Балдар уюштуруучулардын коштоосунда Бургер Хаус кафесинде түштөнүп, кино, сценарий тууралуу талкууларды жүргүзүп жатышты. Түштөнүүдөн кийин иш-чара кайра Media Star Production студиясында уланып, монтажер, аниматор, оператор болуп эмгектенген Эмил Откеев монтаждын сырларын, бул өнөрдү үйрөнүп алуу кыйын эместигин айтып, конокторго айрым ыкмаларды иш жүзүндө көрсөтүп жатты. Жаштар өзүн актер катары камера алдында сынап көрүп, өзүн кино жылдызы катары элестетип алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгонун жашырышкан жок. Media Star Production студиясынын сүрөтчүсү Эрмек Жеңишев сүрөткө туура түшүүнүн сырларын, Photoshop менен иштөө сыяктуу маалыматтар менен бөлүшүп, балдардын фотоаппаратка болгон кызыгуусун арттырды. Буюрса азыр силерди аяк тартып анан кызарын бир сырада көрсөтөбүз компьютерде. Иш-чара эстеликке сүрөткө түшүү менен жыйынтыкталып, уюштуруучулар менен катышуучулар күткөн натыйжасы акталганын жашырышкан жок.